Баштадым мен. Темирлан бошосун, Темирланга боштондук. Анын эч кандай күнөөсү жок. Темирлан Ормуковду тезинен бошоткула. Анын эч кандай күнөөсү жок. Ал патриот акын, күчтүү жарандык активист. Ал эмне үчүн барып түрмөгө отуруп калат? Кимге атылып атканыңарды, кандай адамга мындай ушундай оор жазаны колдонуп атканыңарды билесиңерби? Ал биринчи топтогу майып, жүрөгү оорлуу, бирок тиги ак үй менен көк үйдөгү туура эмес көрүнүштөр жөнүндө айдан ачык сонун пикирлерин айтат. Аны бүт Кыргызстан тааныйт. Ал Маяковский сыяктуу акын, колуңарды тарткыла. Кайсарыңар каны камайсыңар, ошол эле алыңар келеби? Эгер күчтүү болсоңор, алыңар келсе, чынында эле. Андан дагы мындай ичип жеген тиги Кыргызстанды четинен кемирип аткан коррупционерлерди кармабайсыңарбы? Ормуков силерге эмне болуп калыптыр? Дастан Бекешев. Абийир барбы, уят барбы? Гумандуулук деген болуш керек да. Өзүң деле ошол Ормуковго окшогон деп эмесең, мындай мүмкүнчүлүгү жогунан алганда. Ага эмне эле асылып калдың дагы эметтиң? Эмне? Сенин оюңча эч ким эчтеке дебеш керек. Биз тиги кошоматтанып, сен чыгарган туура эмес мыйзамдарды колдоп турушубуз керекпи? Ормуковго боштондук, Ормуков бошосун. Темирлан, биз сени мененбиз. Урматтуу президент, атайын келдим. Сиз адам укугу, сөз эркиндиги жаатында мен мүмкүн болушунча аракеттенем деп сүйлөгөн убадаңыз, сөзүңүз али дагы биздин эсибизде. Эгер айткан сөзүңүздү иш жүзүнө ашырам, мындай эл сыйлаган президент болом деген аракеттенсеңиз, ушул маселеге бүгүнкү Ормуковдун ишине көңүл буруңузду суранам. Ал эмне үчүн кайсы күнөөсү үчүн барып түрмөгө тыгылып калыш керек экен? Бошотуңуз, көңүл буруңуз, сизден өтүнүч. Бүгүн бир аз кечигип калдым, мен өзүм жарандык активист катары аны кеч маалымат угуп калдым. Аны бүгүн ооруканадан чыгаар замат СИЗОго алып кетишти. Ал кандай тартипте, эмненин негизинде? Эч кандай негиз жок. Ал туура пикирлерди, туура ырларды жазган үчүн күнөөлөнбөш керек. Сөз эркиндиги каякта, адамдын укугу каякта? Бошотуңуз, суранабыз. Мындай көзү азиз адамды ошондой бир шарты жок жерге камаганга кандай карайсыз? Иә. Көзү азиз, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамды шарты жок жерге камаган. Ал туура эмес. Биздин жөнөкөй эле тиги баардык мүмкүнчүлүгү бар адамдар кармалып турган абак жайларындагы абалдын кандай экендигин билебиз да. Аякта ит ыйлайт, мышык ыйлайт. Темирланды ошол мүмкүнчүлүгү жок экенин билип туруп анан алардын арасына алып барып кошуп койгондун өзү туура эмес. Бизде чириген сот системасы. Абактардагы абал кандай экенин бүт дүйнө билет. Кыргызстандагычы бул кыйноо, адамды кыйноо, адамдын эркине карабай кыйноо, адамдын укугун тебелеп тепселөө. Билгениңерди жасагыла, эмне кыласыңар деген эмес. Урматтуу президент, урматтуу Бекешев мырза, абийир керек. Бирөөгө асылгандан мурун ошону негиздеп туруп анан жазалаш керек. Анан жөнү жок эле Ош базардан кармап алып, алар деле адамдар. Бомштун дагы тиги жанагы биз обзывать эткен аракеч адамдардын дагы жашоого укугу бар. Биринчи аларга шарт дейт. Мүмкүнчүлүгү бер, сөзүн угуп, кебин тымша. Анан эгер туура эмес кадам болсо, албетте жөнөкөй катардагы адамдар дагы каршы пикирди айтат. Сеники туура эмес деп. Ормуковдун мисалына келгенде сиз абдан жаңылышасыз, туура эмес. Ал чыныгы патриот адам, ал акын, таланттуу киши. Анын укугун тебелебегиле. Биринчи кезекте адам катары, адам фактору жөнүндө сөз болуш керек. Ал кандай адам экенин билип атпайбы? Көз азиз, жакында эле кардиология институтунда бейтапканада дарыланып чыккан. Экинчи ирет чыдабады окшойт. Тиги ичин лесбиян менен кесип алгандыгын билебиз. Мен аны туура түшүнөм. Аны ошондой кадамга барууга силер тиги мажбурлап атпайсыңарбы? Бүгүн тиги дарылануу күнү аяктагандан кийин дароо эле тияка бир төмөлөмүш бир террористти алып кеткен деп кармап кеткениңердин өзү бул уятсыздык, туура эмес. Бошоткула Темирланды. Темирлан, ырыңды жадыр. Окуйбуз, сени колдойбуз. Сенин ырларың керек. Активдүү граждандык позицияң бизге керек. Темирлан бошон. Темирланга боштондук. Урматтуу президент, урматтуу депутаттар.
Темирлан Ормуковду бошоткула. Сөз эркиндиги, адам укугун тептелебегиле. Биз кайсы заманда демократиянын аралчасы деп мактанбайбыз. Мен мурда мактанчамын, мактанбайм. Могу Темирландын мисалында силер кимди кырмап атасыңар? Айланалы ошол демократиянын аралчасы деген болбой калдык бизчи. Мурда болчу, мен ачык эле айтам. Азыр бизде демократиянын аралчасы жок, бизде авторитардык режим. Куугунтукту репрессия, массалык түрдө. Канчалаган адамдар жатат жөнү жок токтомдорго токулуп. Мына Мавлен Аскарбековдо өткөндө эмне болду? Ошо так сот болоор күнү Мавляндын судьясы Кайыпов ооруп калган. Бир айдан кийин саат 3тө кайта келиптир. Ал эмне? Оюнчук бачага сот болуп иштеген. Жөнөкөй айтканда тиги тартип, эмгек тартиби каякта? Сакташ керек да ошолордун баардыгын. Темирлан, биз сени мененбиз. Кайратыңдан жазба, батыраак чыгышыңды талап кылабыз. Биз ошого аракеттенебиз. Биз сени бошотобуз. Биз сени мененбиз. Темирлан, ырларыңды жаза бер. Куйкала, өрттө өзүңдүн жалындуу ыр саптарың менен. Жалындуу ыр саптарыңды жаза бер. Биз сени мененбиз. Темирлан, майтарылба. Кайраттан батыраак чыгышыңды тилейбиз. Дастан Бекешевтің эмесине ич дебейле. Дастан Бекешев. Бекешев чык, Темирланды алып кел. Бунун баардыгы сенин азабыңдан болуп отурат. Сен эмне Кудайдын эркечисиңби? Өзүңө ылайыкталган же болбосо бийликтеги сага сени колдогон адамдардын айтуусу менен мыйзамдарды колдоп жаза бересиң, биз аны билебиз. Андай суу кечпеген туура эмес мыйзамдарды биз кабыл албайбыз. Дастан, Темирлан гана. Темирланды бошот. Анын бетин ары кылсын, эгерде Темирлан бирден болуп кетсе, баардык күнөө сага жүктөлөт. Ошондо көрөбүз сенин ким экендигин, анан сенин каяка барып отурарыңды. Дастан Бекешев бошо, Темирлан гана. Темирланды алып кел. Бекешев Темирланды алып кел. Темирлан патриот, Темирлан жалындуу акын, Темирландын ырларын окугуз келет. Темирландай болгула. Темирланга даңк.